баштайт. Эгерде сиз паркка окуучуңуз кызыкпай, математикадан кызыгабы, ой, молодец, сен математикадан өтө сонун окуйт экенсиң. Сен ушул математик билесиңби? Кандай математиктер чыккан тарыхта? Математика качан пайда болгонун билесиңби? Аны кайсы предмет окутат? Аны тарых окутат. Кел тарыхты окусаң, аябай жакшы болот. Акырын предметтерге бардык бала, бир бала бардык предметтерди эч окуй албайт. Жөрөмөлдөйт, колдойт, кубаттайт, көтөрмөлөп үшүнтү баланы тарталайт да, коомчулук. Ошондон биринчисинде эмне кылды? Ата Темирланга уруксат берди. Мен мисалы уруксат бердим. Ойной бердим. Экинчисинде урматтадым анын балам футболдон эчтеке топ терип жыргалтап эле, элдин баары Россияда жүрөт, мында жүрөт, салыштырбасын. Эмне бар балам, футболго бар деп, анын чечими, анын сезими, анын жакшы көргөнүн эмне кылды? Урматтады. Мен суроо берем. Сиз күйөөңүзгө бир нерсе десеңиз, күйөөңүз бабай, баштан утпа дей берсе, жаман көрөсүз да туурабы? Айткандан көрө айтпай кылып дейсиз да. Мисалы, мен аялыма айткан болсом, бабай, койчу, каяктан сүйлөй бердим деп, ушул айткандан көрө дейсиң да. Өзүм эле бүтүрүп коеюн дейт. Бала деген ошондой да. Бала сизге бир нерсени айтып атканда, бабай демесе, балам, каяктан? Бул кандай? Эмне кылыш керек? Баланы кайрадан кыстыңыздар, суроолорду берип чукуңуздар, бала ачылат. Алдар кээде түнт болуп калат, сүйлөшпөй калат. Ошондо бир экеле эреже бар. Биринчиси баланы мактоо, экинчиси таң. Бүгүн баланын настроениясы түшүп келди мектепте. Балам, кече директоруңан аябай жакшы сөз уктум. Эмне кылдың эле, эмне жакшылык кылдың эле, эмне жакшы эжекең аябай мактады го десе, бала ойлонот да токтоп. Мен эмне кылдым дейт. Мисалы, же болбосо, балам, көчөдө ташма чоңота сана аябай бар болду. Ташма чоңотанын алдынан салам берип өтпөк экенсиң. Улуу урматта салам бер дей бергенден көрө ушул таасирдүүрөөк болот да. О, Бегмат чоңота салам берген экенсиң, мактады балам. Улууларга салам берсең ушундай болот. Дешик керек экен да. Ушул жакшы болот экен да.